Эгерде орозо кармоого да күчү жетпеген болсо бул инсандын, орозо кармоого күчү жетпеген болсо, кафаратты кармай албайт. Бир күн мүмкүн кармайт, 2 күн мүмкүн кармайт, бирок 60 күн катары менен бул кишинин кармоого мүмкүнчүлүгү жок. Ден соолук жаттан такыр мүмкүнчүлүгү жок. Мисалы үзгүлтүксүз бир ооруга чабылган, мисалы язвенник, язва болсо, оор гастритте мисалы, же башка, же өтө картайды киши, алсыз калат, 2-3 күн кармагандан кийин алсыз калып калат мисалы. Ошол кишилер эмне кылат? Ошол кишилер 60 күндүн ордуна 60 кишини эмне кылат? Кем багалды багат, 60 кишин. Бирок кандай багат дегенде эмне эки жолу тамак берет. Мисалы биз эмне дейбиз? Эмне бар бизде? Эме бар, завтрак бар, обед бар, ужин бар, адатта турабы, туура эмеспи? Ошол 3төн 2-өсүн бериш керек болуп калат. Бул эмне деген сөз? Ошол кишини сен күнүмдүк тамак муктаждыгын эмне кылыш керексиң? Жоюш керексиң деген сөз. 1 сааттык, 2 сааттык, жарым күнүмдүк эмес. Мисалы, бир тамак жегенде адам баласы жарым күн тамакка муктаж болбойт. Бирок жарым күн өткөндөн кийин адам баласы тамактанууга муктаж болот. Адам баласы күнүмдүк тамакка муктаж болбоосу үчүн 2 жолу тамак жеш керек жок дегенде. 2 жолу, бул минимум, 2 жолу тамактаныш керек. Мына ошол 2 жолкусун сен эмне көтөрүп бериш керексиң. 2 жолкусун көтөрүп бериш керексиң. Ошон үчүн китепте айтып атат. Ва юашшихим гадаан ва ашаан мушбиайни. 2 ужинди бериш керек буга дейт. 2 ужинди берет. Бирок бул ужиндары тоюш керек бул киши дейт. Же болбосо ау гадаайни ау ашаин. Же болбосо 2 завтрагын камсыздап берет, же болбосо 2 ужинди камсыздап берет деп атат. Же болбосо 1 завтрак, 1 ужин камсыздап берет деп атат. Же болбосо орозо кармап аткан болсо саарлыгы менен ооз ачуу ифтарындагы эмне камсыздап бериш керек деп жатат. Түшүнүктүү, Демек, эгерде сен 60 кишини бага турган болсоң, анда бул 60 кишини эмне кылыш керексиң? Тойгузуш керексиң деген сөз. А качан тоет бул киши? 2 жолу жегенде тоет. Бир жолкусу менен болбойт деп айтышат аалымдар. Мисалы, бир жолкусу деген сөз. Бизде көбүнчө ошол практика болот. Мисалы, ифтарларда ошол фидия деп коет буну. Ошол фидиясын ифтарда барып туруп, бирөөгө мисалы бир мечитте 100 кишини багат, мисалы 100 киши. Маселе 100 киши эмес, маселе 60 киши. Сен 100 кишиге тамак берип атасың, 60 киши эсепке алынат, байгы 40 киши эсепке алынбайт, фидияга эсепке алынбайт ал. Бир ооз ачтырдыңбы? Жедеби жакшы. Демек, бир жолку жеген болду бул киши сенин колуңдан. Ошол эле жамаат фидия эсептелүүсү үчүн байгы 60 күн кафараттын ордуна кылып атпайсың сен бул нерсени. Ошол мойнундагы милдеттен кутулуу үчүн ошол эле жамаатты дагы бир жолкусу тамак бериш керексиң. Ошол эле жамаатты. Эгерде 60 кишини өзүнчө берип туруп, эртеси күн дагы ошол фидия ниет менен башка 60 кишини жедирген болсоң, фидияңды берген болбойсуң. Фидиядан кутулган, кафараттан кутулган болуп эсептелбейсиң. Түшүнүктүү? Бул шархта, бул китептин шархында ачык айкын жазылган бир ибара бул, бир маселе. Ачык айкын жазылган бир маселе. Буну жакшылап туруп билиш керекпиз. Же болбосо ошол эле кембагалга берет. Эмнени берет? Китепте жазылат: "Ва ю'ти кулла факирин нисфа сa'in min burrin aw daqiqihi aw sawqihi." Эмне бериш керекте? Будай, же буудайдын унунан, же куурулган буудайдын уну баргы, куурулуп туруп, ошондон эмне жарым саа bir kişiye берет дейт. Жарым саа. Жарым саа деген сөздүн мааниси 1 саа 4 уч болот, туугандар. Бул азыркы эсеп менен 2 килограмм 600 грамм, 1 саа 2 килограмм 600 грамм болот, 1 саа. Эсеп алганда 1 саа 2 килограмм 600 грамм. Бунун жарым болгондо 1 кило 300 грамм болуп калат. Эми общиймда эсептегенде 1,5 килограмм десең болот. Түшүнүктүүбү? 1,5 килограмм буудай же ун бериш керек деп атат бул кишиге.
Азыр буну айтып атабыз, кийин силерге бираз бир-эки маселени дагы түшүндүрөм. Жакшы түшүнүктүү болуусу үчүн. Бул бир. Же болбосо жарым саа буудайдан бересиң, же ундан бересиң, түшүнүктүүбү? Же бир саа курмадан бересиң. Же болбосо арпадан бересиң. Же болбосо ошолордун эмнесин баасын бересиң деп атат. Же болбосо ошолордун баасын бересиң деп атат. Эми караңыздар. Мисалы, сен бир кишини тойгуза турган болсоң, ошондо аалымдар айтат да, могу талаш тартыштын ичинде буудай бересиңби, тиги курма бересиңби, бунун баасын бересиңби, буудайдан буудайга өзгөрөт, ундан унга өзгөрөт, тигинде эмне деген өтө пикир келишпестиктер болуп чыгып ортого чыгат. Анан дагы экинчи маселе каралганда багыш керексиң болуп атат. Аларды эмне бир күнүмдүк тамагын көтөрүш керексиң. Бир кишинин бир күнүмдүк тамагын көтөрө турган болсоң, мисал айта турган болсок, түшүндүңбү? Мисалы, бир адам барып туруп кафеде бир тамак жей турган болсо, мисалы 150-200 сому кетет бир эле отурганында, мисалы. Демек бул эки көбөйтөсүң 400 сому эмне болуш керек? Буга бөлүш керексиң. Эми могу жерде жага жарым килограмм un бересиң, же буудай бересиң деп атпайбы? Анда оңойлоп барып туруп бага эмне жарым килограмм ундун баасын берип коюп эле. Канча болду? Бир ундун бир 36-40 сом, 20 сом мисалы да. 20 сом карматып эле мына. Карасаңыздар кандай болуп атат? Азыркы учурда ундун баркы өтө түшкөн. Түшүнүп атасыңарбы? Бир учурлар, бул айтылган учурлар болгон, ундун баркы өтө чоң болгон. Ундун баркы. Ошончолук ундун баркы өтө чоң болгон. Азырети Муавияга чейин. Муавия баягы эменин халифа мамлекет башчы боло элек кечейин ошол ундун бардыгынын эмеси эсеби бир саа болчу. Бир эле саа болчу. Бир саа деген сөз азыркы учурда эми мындай болжолдуу түрдө айтайлы, мисалы 3 килограмм болчу. 3 килограмм. Бүт нерсенин ундун да 3 килосы болчу, курманын да 3 килосы болчу, башканда 3 килосы болчу. Мисал деп атам, түшүнүктүүбү? Бирок Азырети Муавия келгенде ошондо хутбага, Маккада, Меккеде, Каабада хутбага чыгып туруп, хутбада айтат: "Улуу урматтуу жамаатыбыз" дейт, мусулмандар. Азыркы учурда дейт. Азыркы учурда ундун бир саа эмес, жарым эле саасы, башкача айтканда ундун 1,5 килограммы башкаларга салыштырганда курманын 3 килосы менен эмне тең болуп калды дейт. Ошон үчүн биз битир садаканы бир саа эмес, жарым саага түшүрүп атабыз деп айтат. Ошондо эмне кылды? Реформа кылды. Бул эмне деп атат? Бул мындай деп атат. Ошондо Азырети Муавия эмне кылды бул маселеде? Эмне кылды? Реформа жүргүздү. Түшүнүктүүбү? Бул мындай маселе эмес, айтылды, бүттү, өзгөрбөйт деген маселе жок. Азырети пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кылган амалдардын түрдүүлүгүнөн улам келип чыккан өкүм болуп атат. Түрдүүлүгүнөн, бирдиктүү болгон бир амалынан эмес, амалдын көптүгүнөн, түрдүүлүгүнөн ортого сүзүлүп чыккан бир эмне маселе болуп атат. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн азыркы учурда чыгып туруп бир мусулман эмне бир четтен ошол эле бир кембагалды 400 сомго багыш керек болуп калат. Ошол эле учурда альтернативасы бар эмне? Жарым килограмм ундун баасын колуна карматып коюу. Эмне дейсиң бул маселеге? Менин оюм боюнча бул туура эмес. 20 сомго тоёбу адам баласы? Ошол 20 сомго адам баласы бир күнүмдүк тамак ашын камсыздай алабы? Анда сен бир мусулман болуп туруп, кайсы бетиң менен ошол бир 20 сомду колуна карматасың? Ошол эле битир садака маселеси да ошол маселенин ичинде тууганым. Битир садака ошол маселенин ичинде. Битир садаканын философиясы эмне? Битир садаканын маани маңызы эмне? Кембагал болгон, үйүндө акчасы болбогон, үйүндө жей турган болбогон, баягы майрам күнү, айт күнү акчасы болгондор менен бирге шаңдуу майрамды өткөрүшүн максатында буга жардам берүү болуп эсептелет. А сен 20 сом кармап туруп, мага окшоп эмне кыл, шаңды өткөр күнүңдү. Кайсы бет менен карматасыз бул 20 сомду? Кайсы бет менен бул 20 сомду карматып атабыз биз? Ошон үчүн кийинки аалымдар өтө сонун пикир айткан. Жарым саа тигинде мындай, ага кирбейбиз дейт. Адам баласы өзү жегенинен жедирсе, ошондо фидиясын берген болот дейт.
Кандай сонун нерсе? Өзү жегенинен. Өзүң bir күндө bir тиштен bir нан менен күн өткөрүп аткан болсоң, ошол нанды барып туруп башка жедирген сага айып эмес. Байгы муфтиятта битир садаканын өлчөмү берилгенде бул эң төмөн өлчөмү жана эң кембагалдардын, кедейлердин зекети болуп берилет алар. Колунда жок болгон бирөө былтыр канча бердик битир садаканы 30 канча сом бердик элек? Ал кимдин битир садакасы билесиздерби? Колунда жок кембагалдын битир садакасы ал. Мен аз айтканым, жалпы ислам шариатындагы аалымдардын баардык көз караштын негизинде айтып атам мен. Негизи Ханафи мазхабында колунда жок болгон бир адамдын битир садака берүүсү өзү важип эмес, парз эмес. Ал бербей эле койсо болот. Негизи битир садака Ханафи мазхабында ким бериш керек? Зекет кимдин мойнунда зекет фарз болгон болсо, ошол адамга битир садака берүүсү важип болуп эсептелет. Бирок башка 3 мазхабтан да нерсе жок. 3 мазхабта айтат. Анда нерсе жок. Кембагал болсо дагы битир садакасын бериш керек деп айтышат. Мына ошол битир садакаң 38 сом. Бул байдын битир садакасы эмес. Бул кедейдин битир садакасы. Ошон үчүн бул маселеге өтө жакшылап туруп карайлы. Эми могу жерде айтылган нерсе жарым саа, анан 1,5 килограмм, 3 кило, 200 канча мындай нерсе. Бул бир четке коелу. Бир нерсени өлчөм катары алабыз. Өзүм эмне жеген болсун. Күнүмдүк мага канчалык муктачтыгым бар? Ошонун орто эсебине, анын эмес, анын толугу менен керек. Сен күндө эртең менен барып бир кафеде 1000 сомго тамак жеп атсаң, түштө барып башка кафеде 2000 сомго тамак жеп атсаң, ана ужиның сен өзүнчө башка бир ресторанда болуп аткан болсо, аны эсепке албай эле кой. Ошонун ортосун аласың, макулбу? Анын ортосун аласың. Ортосуну алып туруп, ошого жараша 60 кембагалдын курсагын тойгузасың. Эми туугандар, бул айтылган нерселердин ичинде эң жакшысы кайсысы деген бир суроо туулат. Барып ошол кембагалдын бакканым жакшыбы, же ошол уунду алып туруп, уунду алып барып бергенмин, курманы алып барып бергеним жакшыбы, же болбосо ошонун баркын бергеним жакшыбы? Биздин Ханафи алымдардын оригиналдуулугу ошол жерде да башка мазхабтан айырмаланган оригиналдуулугу. Ханафи мазхабын эмес айтат. Жерге каралат, муктачтыкка, убакытка, ошол мейкиндикке, ошол жердеги муктачтыкка каралат дейт. Азыркы учурда муктачтык ошондой бир маселе. Мүмкүн ал кембагал сенин наныңа муктач эмес. Кембагал бирок сенин наныңа мүмкүн ошол учурда эмне муктач эмес. Мүмкүн ошол учурда сенин алып келе турган этиңе муктач эмес. Мүмкүн ошол учурда бирок кие турган бир кимге муктачтыгы болушу мүмкүн. Бутунда мүмкүн туфлии жок ал кишинин. Же баласынын мектепке бере турган дептери жок ал кишинин. Же аны билбейбиз. Ошон үчүн муктачтык эмне? Орто эсеп менен жалпы муктачтыкты эмне жоёт дегенде, эмне бир нерсенин баалуулугу жоёт. Кыйматы деп коебуз биз ошол нерсени. Ал эмне? Ал акча. Ошон үчүн бул маселеде акчалай берген жакшыраак туугандар. Түшүнүктүүбү? Акчалай берген жакшыраак. Ошон үчүн эсепти чыгарасың, акчага айлантырасың, анан барып туруп акчаны эмне аласың, бересиң. Ошол маселеде бир эле кишин 60 кишиге бөлсөң болот. Түшүнүктүүбү? Ал ошондой. 60 кишиге бөлсөң болот. 60 кишиге эмес, бир эле кишиге алып туруп, ошол 60 кишинин болгон бере турган нерсесин бир кишиге берип койсоң болот. Менден сурай турган болсоң, 60 кишиге бергенден көрө бир кишиге берип туруп, акыбалын оңдоп койгон жакшыраак деп ойлойм мен. Себеби эйинки жыл келгенде бул киши алабалга түшпөйт. Ошол сен ага берген акчаны алып туруп, бир нерсеге акылды иштетип туруп, сарптабай эмне бир иштерди кылып койсо болот бул киши. Акылдуу болуш керекпиз. Зекет ошол битир садака зекет деп аталат. Түшүнүктүүбү? Битир садака зекет деп аталат. Байлыктын 40/1 болгон берген баягы мал мүлкүнөн ажыратып берген нерсе, бул да зекет деп аталат. Адам баласынын жөн эле садака бергени дагы зекет деп аталат. Бардыгы өзү зекет деп аталат. Бул зекеттин маани маңызы эмне? Зекеттин маани маңызы ислам коомунда, мусулманчылыкта, мусулман коомдо кедейлер азайсын максат. Кедейлер көбөйсүн эмес, кедейлер азайсын максат.
Demek sen baysың, başka bir kembaгалга жол көрсөтүш керек. Бирок кембагалдагын айтканда эмне болбош керек? Орусча айтпакчы иждивенец болбош керек. Алма пыш, озма түш болбойт бул нерсе. Кедей кембагал деп эле отура бересиң, аракет кыласың. Ошон үчүн жакшы бир сөз бар. Туура, балык бергениң жакшы. Бирок эң негизгиси балык берген эмес, балык кармоону үйрөтүү бул негизи болуп эсептелет. Ошон үчүн азыркы учурда меңмин деген жетишкен, өтө улуу болгон, жакшы бир деңгээлге жеткен баягы закат фонддордун негизги максаттары ошолордон бирөөсү. Барып зекетке эмне акчасын бербейт. Барып зекетти катары зекеттин акчасына ага эмне уй алып берет. Барып зекеттин акчасын ага бир магазин алып берет, ачып берет. Түшүнүп атасыңарбы? Ошондой иштерди кылып мына сага ал өркүндөт. Эмки жыл зекет алуу даражада эмес, зекет берүү даражага кел. Өзү максат ошол туугандар. Биздин негизги максатыбыз ошол. Бирок анын ичинде да албетте сооп бар, садака бар, башкалары бар, бул башка маселе. Бирок негизги максат ошол. وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح فإن تخلل لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية. Эмик маселе кафарат маселеси да. Эгерде эки кафараттын ортосу, эки бузуунун ортосунда, мисалы мындай дейли, бир Рамазанда адам баласы бир Рамазан, мисалы бир Рамазанда, эртең Рамазан келип атат, Рамазан учурунда адам баласы эмне кафаратты важип кылган бир амал кылып койду. Бир амал кылып койду. Бул Рамазандын башында бир амал кылды. Анан дагы 4, 5, 6, 7 күн өтүп туруп, Рамазан аяктап аткан учурда дагы бир жолу эмне кылган болду? Ошондой бир амал кылып койгон болду. Ошол бир Рамазанда эки жолу кафарат важип кылган бир амал кылган болду. Бул кишинин абалы эмне болот? Айтылат, бул кишинин абалы бир эле жолу кафарат болот дейт. Эки жолу кафарат болбойт. Башкача айтканда, бир жолу кафарат важип болгондон кийин, жакшы укула. Бир жолу мойнунда кафарат важип болгондон кийин, экинчи кафарат важип боло турган бир амалды, түшүнүктүүбү? Кафарат важип боло турган бир амалга чейин кафараттан кутулбаган болсо, экинчи болгон ошол бузгандыгы, кафаратты важип кылгандыгы биринчинин эсебине кетет. Ошон үчүн бул киши 120 күн кафарат кармабайт. Канча болот? 60 күн гана кармайт. Түшүнүктүүбү? Мисалы, бул Рамазанда бир күн меники кафарат важип болду. Демек мен кийинки Рамазанга чейин негизинен 60 күн эмне кылыш керекмин? Орозо кармаш керек. Бирок кармабай койдум. Кармай албадым. Кийинки Рамазан келди. Кийинки Рамазан келген учурда дагы бир жолу эмне кылдым? Кафаратты важип кылып койдум өзүмө. Дагы бир жол бузуп алдым орозомду. Анда байгы акылга салганда эки жолу онда канча кылыш керекмин? 120 күн кафарат кармаш керек болуп калат. Туура эмеспи? Жок. Бул киши 60 күн кафарат кармайт. А эгерде бир жолу кафарат важип болгондон кийин кафаратты аткарып койгон болсо, андан кийин кафаратты дагы важип кыла турган болсун өзүнө, анда кайра кафарат мойнунда эмне важип болот, дагы 60 күн кармаш керек болуп калат. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн айтат, бир канча жолу кафаратты өзүнө важип кылган болсо, жана бул кафараттардын важип кылган кафараттардын амалдардын арасынан кафаратты аткарбаган болбосо, анда бир эле кафарат ага жетиштүү болот дейт. Анда бир эле кафарат ага жетиштүү болот. Бул маселени дагы түшүнөлү. Себебен кээ бирөө бир канча жолу кылып алат дагы эсептейт, анан 160 күн, анан дагы 120 күн, менде 500 күн, анан 600 күн кафаратым бар экен дейт да. Андай мүмкүн эмес. Андай эч качан болбойт. Болсо жылда бир жолу 60 күн болот. Болсо 60 күн болот. Эң көбү 60 күн, бир болду, бүттү. Бир канча жолу бир Рамазанда кафаратты мойнуна важип кылсаң дагы. Түшүнүктүүбү? Эки Рамазанды бириктирген болсоң эгерде, эки Рамазандын ортосунда кафаратты аткарбасаң, анда эки Рамазанда кылган кафарат важип болгон учурда дагы бир кафараттын эмнесин аткарасың, милдетин аткарасың. Бир кафараттын милдетин аткарган болуп эсептелесиң.
Emi geldik keyinki maselelerge. Masele ne? Babu ma yufsidu savma min gayri kafaratin. Orozonu buzup birok kafaratı vacip bolbogon jagdaylar. Andan murunkusun ötkönбүз. Emne dedik? Orozo kaza menen kafarat vacip bolgon jagdaylarda öttük. Azыр bolso bir gana kaza vacip bolot. Bir gana kaza vacip. Kafarat aga керектүү болуп эсептелбейт. Al kanço degende kitapta aytat, al jagdaylar hamsuna şey, hamsı sabatan ve hamsuna. 57 maselede kafarat vacip bolboyt, kaza gana vacip bolot dep aytılат tuğanдар. Vaqtımız bolup kaldı. Emki cuma inşallah ulantабыз. Emki cuma Allah nasip kılsa oşol orozonun ökümdөрүн бүтүрүүгө аракет кылабыз. Андан кийинки убакытта Рамазан кирип калган болот. Рамазандын ичинде болсо биз Рамазандын фазилеттери иншалла жөнүндө сөз кылабыз. Бул фикх өкүмдөргө такыр кирбейбиз. Себеби дегенде 4 жумадан 5 жумадан бери орозону иштеп атабыз силер менен. Мындан кийинки эмки сабак бир жолу дагы фикх өкүмдөрдү өтөбүз. Андан кийин орозонун фазилеттери. Ал өтө маанилүү. Orozanın faziletleri inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin bi rahmetike ya erhamer rahimin.